بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. Иман жана жакшы иштер бактылуу өмүр сүрүүнүн ачкычы. Буларды эсиңде бекем тут. Илим билим изде, көп оку. Анткени китеп окуу кайгы кападан арылтат. Тобо кылып жараткандан кечирим сурооңду жаңылап тур. Аллага күнөөкөр болуудан кач. Анткени күнөө жашооңду ууландырат. Куранды дайыма ой жүгүртүү менен окуп тур жана ар дайым Алла Тааланы эстеп жүр. Орунсуз коркоктук шайтандан. Эр жүрөк бол. Анткени эр жүрөктүк өзүңө ишенүүгө себепкер жана бактылуу болууга жардам берет. Жүрөгүңдү кек сактоодон, көрө албастыктан, жек көрүүдөн, сараңдыктан жана башка жаман иштерден тазала. Бардык иште, тамактанууда, уйкуда, эл менен баарлашууда, сөз сүйлөөдө, деги эле бардык нерседе чеги менен бол. Ашыкча жүк, жолоочуга азап. Бүгүнкү күнүңдү жакшы жашап, өткөн мезгил менен келечек тууралуу сарсанаа болууга убактыңды коротпо. Өң келбетте, материалдык байлыкта, турмуш тиричиликте, ден соолугукта өзүңдөн төмөнкүлөрдү кара. Турмушта ар кандай жагымсыз нерселер же оор сыноолор болуп кетүүсүнөн күн мурунтан даяр бол. Даярдыгың болсо, сен үчүн катуу сокку деген болбойт. Жаман ойлордон алыс бол жана ар нерсенин жаман жагын эле ойлоп алуудан сактан. Ачууланба, кечире бил, башкаларды түшүнө билүүгө жана айкөлдүк кылууга үйрөн. Өмүр өтө кыска экенин эсиңден чыгарба. Жакшылыктан, бейпил турмуштан ажырап каламбы деп куру санаа тартпа. Жамандыктан коркпо. Ар бир иште Аллага таян. Чымынды пил деп ойлоп алба. Майда барат кыйынчылыктарды оор элестете бербе. Кырсык болуп кетсе, кантем деп ойлой бербе. Ар нерсенин өз убагы чечими болот. Башыңа келе турган нерсе сени айланып өтпөйт. Ал эми сага келбей турган нерсе бар бир келбейт. Турмушта жөнөкөй жашап, ашыкча шан шөкөөттөн алыс бол. Анткени ашыкча шан шөкөөт азгырык болот. Алла Тааланын берген сыйларын сага келген сыноолор менен салыштыр. Ошондо сен жоготконуңа караганда алган нерсең көбүрөөк экенин түшүнөсүң. Кайгыга баткан болсоң, өзүңө жана чөйрөң үчүн эмне жакшы нерсе кыла аларыңды ойло да, жумушка баш отуң менен кирип кет. Эгерде бирөө сага жаман сөз айтса, анын сөздөрү сага эмес, өзүнө зыян алып келээрин билгин. Ошондуктан ал тууралуу ойлонбой эле кой. Ар нерсенин жаман жагын эмес, жакшы жагын ойлогон. Анткени оң маанай бактылуулуктун кепилдиги. Эч кимден сага рахмат айтуусун күтпөй, жараткандын ыраазычылыгы үчүн гана башкаларга жакшылык кыл. Өзүңө жана чөйрөңө пайда алып келиш үчүн жан дүйнөңө жаккан кесипти таңдап ал. Эмне жумуш кылсаң да чын ниеттен мыкты жасаганга аракет кыл. Ошондо ал жумуш жашооңдогу бактылуулугуңдун бир бөлүгүнө айланат. Ар бир ишке чечкимдүү бол. Бүгүнкү ишиңди эртеңкиге калтырба. Жараткан сага берген жакшылыктар тууралуу көп ойлон. Ал жөнүндө айта жүр жана Аллага ыраазычылык билдир. Алла сага берген ден соолук, мал мүлк, үй бүлө жана жумуш сыяктууларга ыраазы бол жана алар үчүн шүгүр кыл. Башкалардын жакшы жактарын байкап мактоого ал. Жаман жактары болсо көз жумуп кой. Баардык жагынан топ келишкен идеалдуу киши болбой турганы, бул биринчи кезекте өзүңө тиешелүү экенин эсиңде болсун. Ушак айыңга көңүл бурба. Башкалардан кемчилик издебе жана ката кетирип, бир жаман иш кылышын күтүп, ар бир кадамын аңдыба. Анткени бул сага да, аларга да бактылуулук алып келбейт. Спорт менен машыгып, ден соолугуң тууралуу камкөр. Анткени ден соолугу таза адамдын аң сезими сергек болот. Алладан кечирим жана жакшылык тилеп дайыма дуа кылып жүр. Алланын сага тынчтыгы жана ырайымы, мээрими болсун. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب.